Толган айына жараша аялдардын мүнөзү. Январь бул айда эң чыдамкай аялдар дүйнөгө келет. Эркек мүнөздүү келишет. Башындагы маселени эч кимге айтпай өзү чечет. Тамак бышырганды жакшы көрөт. Ал эми үй жыйнаганды анча жактырышпайт. Февраль бул айда өз бетин бербеген жана оор мүнөздүү айымдар дүйнөгө келет. Өтө ачуусу тез келгени менен өтө чыдамкай келишет. Алар кыйынчылыктан коркпой, тез чечим кабыл алат. Бирок бул чечим ар дайым эле туура болбойт. Тез таарынып жана кек сактайт. Март айында өтө назик жандуу аялдардын төрөлгөнүн эскелейт. Ошону менен бирге өтө тажал, кээде өздөрүнүн бактысыз деп эсептешет. Өздөрүнүн уялчак мүнөздөрүнүн ийгиликке жете албай калган кездери болот. Апрель бул айда туулган айымдар өздөрүнүн эр жүрөк мүнөздөрү менен айырмаланат. Өздөрүнө эмнеке экенин билишет жана ага карай жай бирок ишенимдүү түрдө алдыга умтулушат. Май айында ишенимдүү жана өз ишине жоопкерчилик менен караган жандар төрөлөт. Көп кечире беришпейт, анын кесепетинен, күйөөсүнөн айрылып калууга да даяр болушат. Алар үчүн акча биринчи орунда турат. Июнь айында сулуу, жайдын биринчи айында дүйнөгө келген назик айымдардын башкы мүнөзү эптүүлүгү. Июль бул айда өтө уялчак жана таарынчак жандар төрөлгөн. Алар ар дайым баардыгына санаа аркап жүрүшөт. Өмүрүнүн болгон учурун маанайына жараша чечим кабыл алышат жана романтикалуу келишет. Август айында эң намыской аялдар ушул айда төрөлгөн. Ошону менен бирге өтө мээримдүү болушат. Сентябрь өзүн өзү катуу сүйөт, көңүл чордонунда болгонду жакшырышат. Кызганчактыгы да бар. Ал эми аялдык касиеттерине келсек, тазалыкты өтө жактырышат. Тамактуу да таттуу бышырышат. Октябрда өтө жөнөкөй жана баарын тилин тапкан аялдар төрөлөт. Маселени шашпай, ойлонуп чечишет. Көп кечире бербейт. Бирок үй бүлөсүн сактап калууга дайым көп күч жумшайт. Ноябрда өзүн жакшы көрөт жана эгоист адамдар дүйнөгө кезилишет. Аны менен кошо баардыгын үнөмдөй берет. Сүйүүгө келгенде өтө таасирлүү, терең жана катуу жакшы көрө билет. Декабрь айында коркпогон жана ар бир кыйындыкка каршы сүзө алган аялдар төрөлөт. Адам тандабап, сүйлөбөй кете беришет. Романтиканы жакын жана өтө ишенимдүү курбу катары көрүшөт. Эгер сизге жаккан болсо, биздин каналга катталып жана лайк басканды унутпайбыз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.